Ассаламу алейкум, тақсырлар, мен сіздерге қайырлам. Медресеге деп ороз айында жардам албағылачы, медреседелер итак тойын отат, ал жаққа өкмөттөн да барат, башка жақтан да барат, дуа кылып койсун деп. Жок дегенде орозодо садаканы албай турлачы, момна айыл жергесинде прям кыйналган үй бүлөлөр көп. Жаш эле балдар биздин келечегибиз дейт го, ошолор банан эмне, йогурт эмне экенин даамдап жеп көрбөгөн адамдар көп. Суранам мен сиздерден, ыйлап да чөгүлүп да суранам. Айыл жергесинде муктаждар көп, силер үймө үй кыдырып көргүлө. Бишкекте мечиттерден, садакалардан, өкмөттөрдөн жетет. Момна айылда күйөөсү өлгөн көп балалуу апалар бар. Аларга болсо өкмөт 1 жылда 1 берилет деп коет, айыл өкмөткө барса, алардын үнү жетпейт эч жака. Жардамга аябай муктаж эжекелер көп. Мен мисалы мына ар бир айылда, ар бир областты кыдырып көрүп жүрөм. Кыйналгандар бар, кээ видеого тартпачы деп уялышат, балдарым уялып атат, тартпачы деп. Суранам сиздерден, жок дегенде медресе эмес, мына айылда чыныгы муктаждарга жардам бергилечи, кыдырып көргүлө. Айылдарга Бишкектен итак бири-бирине берилип аткандар толтура. Суранам сиздерден, жетимдерге жардам бергиле. Айылдагыларга суранам сиздерден.